Наурызда Кыштабаярдык 10-чу октябрда башталды. Бул kurashda Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөттүн өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик менен жолугушуудан белгилүү болду. Бишкектен барган делегация бюджеттик мекемелерди жана калктык түшкүндөрү чыгышуу үчүн көмүр менен камсыз кылуу аракетин жеринен көрдү. Делинген Каласиевдин материалында. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги турук көмүр кени. Азыр мында кара алтынды казуу иштери кызуу жүрүп жатат. Аба ырайынын туруксуз болуп, ага жетүүчү жол кыйын болгонуна карабай, техникалар күнү түнү иш үстүндө. 4 айдан бери талыкпай иштеп келатабыз. Ден ночь смен менен иштеп, отвал ташып, скрышный работа болот көбүнчө. 2 экскаваторум бар, 3 погрузчигим бар, 4 ковам бар. Андан тышкары дагы менчикке тарткан 3-4 КАМАЗым бар. Нарын облусу кыштан жылуу чыгуусу үчүн 45 000 тоннага жакын көмүр керек дейт. Бюджеттик ишканаларды камсыз кылууда тендер уюштурулуп, Актала, Ат башы райондору жана Нарын шаарындагы бюджеттик мекемелерди көмүр менен камсыз кылууну Сардар ишканасы утуп алган. Буюрса 10 октябрга чейин бүт бюджеттик мекемелерге тартылып бүтөт. Ал эми калган 1-ноябрга чейин областта 68 көмүр кампасын уюштуралы деп атат. Бюджеттик мекемелерден сырткары аталган райондордун элин да ушул ишкана камсыздайт. Башкысы сапаты жогору, наркы белгиленген баадан ашпайт. Райондор кенден жайгашканына жараша 2300 сомдон 3300 сомго чейин деп белгиленген. Күз кыш мезгилине карата Ат башы району боюнча бюджеттик мекемелерге 3127 тонна көмүр тартуу пландаштырылган. Баардык айлык бүтүрө тендер убагында өткөрүлүп, ошо тендердин жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө Ат башы районунда 2 фирма тартып атат. Элге пайда болсун деп, элге жардам болсун деп, баардык ушу айылдарга 3300 сомдон тоннасын коюп бүгүнкү саттырып атат. Ал эми башка мезгилдерде ушу былтыр болсо 3,5-3800 сом тегеринен сатылган. Ишкана жетекчилери элге жеңил болсун деп баасын башкалардан арзан коюшкан. Турук кенинде ушул күнү казылган 30 000 тонна көмүр бар. Кээ бирлер үчүн бул жакпай атат. Себеби мунун дагы секрети бар. Киде арзан, киде акча, мунун баары ойдогудай эмес да. Анан мен айта турган нерсе, көмүр касуунун өзүнүн эрежеси боюнча биринчи вскрышный работа жасаш керек. Безопасность биринчи очередь болуш керек. Көмүрдүн сапаттуулугу бул жерде 7500 килокалория. Зольность деп коет. 6-дан 8ге чейин. Влажность 10%. Сера андан башкасын айтпай эле коеюн. Каракеченки 3,8ден 4,4500ге чейин. Ага караганда бул жерде 2 эсе күчтүүрөөк. Көмүр кенине жетүү кыйын. Ага алып баруучу жол 21 жыл мурда салынган. Андан бери оңдоло элек. Коопсуздук үчүн бир гана машина чыгып, бирөө гана ылдый түшүшү керек. Жол шарты абдан эле оор шарт экен. Буга ушул жергиликтүү бийлик дагы областтын өкүлү губернаторшу колдонуптан жардам берсе, бул иш алдыга жылжыда жакшы иш болуп атат негизги. Ушул ишкана аркылуу бюджеттик мекемелер 90%га камсыз болду. Район борборлорунда элге сатуучу кампалар да уюштурулган. Кар калың түшкөнгө чейин казылган көмүрдү калкка жеткирүү милдети гана турат. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.